Радиоклиника 118. Биринчи радионун түз эфиринде күн сайын саат 12-да коронавирус илдетине байланыштуу суроолоруңузга жооп алыңыз. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш телефондору. Коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Биринчи радио уктурууларын улантат. Урматтуу радио каармандар, адаттагыдай эле радио клиника 118 ыкчам маалымат алуу кызматын түз эфирде сунуштайбыз. Уктуруубузда COVID-19 илдетин кантип алдын алса болот, анын белгилери байкалса кайда кайрылуу керек деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Адам өмүрүнө чоң коркунуч жаратып жаткан коронавирустан кантип сактанса болот, кеңеш берүү үчүн студияга Бишкек шаарындагы номер 10 бейтапкананын үй бүлөлүк дарыгери Айнура Исмаилова келди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айнура айым, мынакей биздин уктурууга кичине кечигип келдиңиз. Ага сиздердин бейтапканага оорулардын тынбай чейин эле сиздердин ооруканага канча адам кайрылды? Канча адам айта албайм, анткени бизге мындайда түз байланышта да телефон менен чалып атышат, анан кийин приемга да келип атышат. Аябай киши көп болуп атат. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө эгер адамдын дене табы көтөрүлсө, бейтапканага келбей туруп аргалыктан байланыш кылат деп атпайбы? Мына биздин жарандар аны кармабай атабы? Жок, чалып атышат. Чалуулар аябай көп болуп атат. Бир гана эмес, Бишкек шаарында эмес, перифериядан бери чалып атышат. Көл, Нарын эме боюнчачы бар, центр боюнча. Бирок ала центрге чалганда, ала кайта региондорго чалып, бет айымдар менен, врачтар менен байлаш түздүрүп атат да. Ошо. Мына соңку учурда сиздердин эле бейтапкананы кайрадан мисал алсак, көбүнчө кандай оору менен келип атышат? Мына коронавирустан тышкарыдагы пандемиянын чыкканын айтып атпайбызбы? Ооба. Азыр көбүнчө эмеге коронавирус деп аны үчүн айтыш үчүн аны үчүн такташ керек. Аны үчүн жана ПЦР анализ алынат. ПЦР анализ алыш үчүн аны үчүн эгерде 2-3 күндөн бери температурасы кармап эме алганда мобильный бригаданы чакырып алгандан кийин такталгандан кийин гана анан коюлат да. А негизи азыр бул жөн эле вирусный инфекция. Жөн эле вирусный инфекция коебуз. Анткени коронавирус ал вирустун өзүнүн бир түрү, жаңы түрү. Ошо. Айтсаңыз, мынакей сиздерге байланышка чыккан адамдарга биринчи сиздер кандай бир кеңештерди бересиздер? Психологиялык кеңешти берүүнү дагы мына сиздер эң негизги максат катары санап атасыздар. Анткени ар эле чалган адам бул илдет менен ооруп аткан жок да. Азыр эми бул коронавирус 3 айга ашып кетти туурабы? Анан адам баласы мындай да. 2 айдан бери аябай күтүп аттык, Анан азыр кичине вспышка болгондо алар паника болуп баштады. Биз ооруга жараша еще психологический эмелерди берип атабыз да, информация берип атабыз. Биринчи сабыр. Ооба. Анткени сабырдуу болуш керек, кичине чыдамкай болуш керек. Анткени адам баласы азыр кичине эле эмелер боюнча симптомдор кандай дегенде температура десе, элдин баары симптом температура 37-38 болгондо эле паника болуп атат. Ал негизи организмге нормальная реакция да. Это защитная реакция. Любой реакция организм защита бериш керек. 37-38 нормально. Алар келип азыр паника кылып атат. Температурадан плохо эмне депчи. Анан ба симптомдору оготор козгоп кетет. Ошо. Демек организм биринчи күндөрү өзү Күрөшөт. Это нормальное явление. При вирусной инфекции это нормальное явление. Ошон үчүн айтып атпайбы, жана щелочная ингаляция, обильное питье деп, сууну көбүрөөк ичкиле ингаляция кылгыла, жана үйдө арчылагыла, сарымсактан жегиле дегендей, ошондой эле кылыш керек. Анан көбүрөөк суу ичиш керек. А биз паника кошулганда адам өзүндө эме болуп калат, страх болуп калат да, коркунуччу. Аны оготор жана симптомдор күчөп баштайт. Ошо. Мынакей бизге буга чейин дагы СМС билдирүүлөр келип калды. Ошол эле убакта мурдунун таноосун кирсам менен жууп турса дагы бул вирус жоголобу деген суроосун калтырып атат. Эми мындай да, кирсам менен жууган ал канча жолу жууаттыр? Бул дагы вопрос да. Кайта жууганга болбойт. Бир жол кылып койсо болот. Анткени жөн эле анткени эмеде мурунда өзүнүн клеткалары бар. Ал защита кылат, выделение кылат, чыгарат. Анан кайта жууганда болбой калат да. Жана биз чистящий средство менен кайта жишип жууганда биз жанагы суу менен, чеснок менен кайта койганда анын функциясын азайтып коебуз. Ошон үчүн көп жууганга болбойт. Айтсаңыз, анда үйдө канча бир ирет дезинфекциялаш керек бир күндө? Бир күндө бир жолу.
бир күндө бир өлүп жетиштүү. Анткени кайта кылганда, мисалы жанагы дезинфекция кылганда, ал аба менен биз жутуп атпайбызбы? Өпкөгө кирип атат. Ал өзүнчө действиясы берет. Ошондо бир күндө бир жуулуп коюп, проветривание деп коет да. Проветривание кылып туруш керек. Жанагы дагы эле багы кандай десем, сарымсак, пияздарын баарын турап туруп коюш, антисептический средство деп кошол эле жакшы. Негизи ошол жакшы. А дезинфекция бир күндө бир жолу. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Менин келген конокко суроом бар эле. Мисалы, ооруп жаткандар же болбосо оорунун белгиси байкалгандарда тамак ашына чектөөлөр коюлсун деп атат да. Мисалы, эмнени жеш керек, эмнелерди жебеш керек дегеним сүт азыктары ичкенге болбойт деп жатат. Ушул туурасында кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Ушул эмеге негизи адам баласы ооруганда күчтүү тамакты азайтыш керек. Күчтүү тамак азайтыш керек да, суусундукту көбүрөөк ичиш керек, компот. Анан эме кипяток деп атпайбы, кайнатылган суу. Ошону адам баласы канча килограмм болсо, ошого 50-ге көбөйтсөңүз, мисалы адам баласы 70 килограмм болсо, 50ге көбөйтсөк 3,5 литр, 4 литр, даже 5 литрге чейин жеткизсе болот. Анан кийин негизи жеңил тамак эмне керек? Жана рисоват бар деп коебузбу, күрүчтүн жөн эле күрүчтү сууга кайнатып эле, ошого кичине айран кошуп, сүзмө кошуп ичсе болот. Ошондо жеңил тамак керек да. Анткени вирус убагында организм өзү кыйналып атат. А биз күчтүү тамак бергенде окот эле күчтүү болуп кыйналып калат организмчи. Ошон үчүн жеңил тамак. А ошол учурда баягы тердеси болуп айрымдар мончого барып терде жолу менен ушул вирусту чыгарып жүрсөкпү деген дагы ойлорун мына социалдык барактарда калтырып бири-бирине кеңеш берип атышат. Биринчи 2-3 күн, 3-4 күн болбойт. Андан көрө үйдө жатып ушунун баарын кетиргенге аракет кылыш керек да. Анткени ал ооруп аткан убакта ал жакта башка балдар, башка кишилер бар турабы? Ден соолук, саак эме алган баары жугузат. Анткени ал сразу эле поликлиникага кирип кетпейт да. Ага кириш керек, чечиниш керек дегендейчи, поликлиникага кирбейт. Ошон үчүн нежелательно болбойт да. Ошол эле учурда адамдар ар кандай мындай дарыларды, антигриппиндерди алып өздөрү ичип атпайбы, дарыдан сатып алыпчы дарыканадан. Мына ушул да туурабы? Же болбосо ооруп аткан адам сөзсүз түрдө дарыгерге кеңешип тургандан кийин ичиш керекпи дарыларды? Эми муну антигриппин, противирусный ичип атса дагы кичине макул дейсиң да. Бирок бизге азыркы эмелер кайрылгандар көбүнчө өзүнүн антибиотик сайып келип атышат. Ошол болбойт. Уже анткени протокол чыгып калды да, 2-3 азыр башка антибиотиктер назначение ошону ичип келип атышат. Ошону ичкенге аракет кылбаш керек. Анда көрө макул антигриппин ичсин, парацетамол ичсин, бирок антибиотик ичпесин. Ошол. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол эле учурда мына дагы социалдык тармактардагы бири-бирине кеңеш берген суроолордон айталы, 1 литр сууга 1 кашык тамак аш соодасын аралаштырып ингаляция кылыш керек. Аны уртап койсо да, ичип койсо да болот атат. Кечиресиз, бул суроого угарманыбыздын суроосуна жооп берип коюп анан кийин жообуңузду узатсаңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына дүйнөдө 10 миллион адам коронавирус жуккан менен 5 миллиондон ашык айыгып чыкты. Ооба. Кыргызстанда дагы 8 миңге жакын барып калды оорулар. 4 миңге жакын айыгып чыгып атат. Ооба. Эми оорудан айыккандардын денесинде иммунитет пайда болуш керек. Өзү теория боюнча. Ал эми иммунитеттен айыккан адамдардан анча-мынча плазма даярдап адамдарга бергенге мүмкүнчүлүк барбы бизде? Ошондой иш-аракеттерди жасаса болобу? Өзү негизи коронавирустан айыккан адамдарда эме иммунитет пайда болуп атабы? Алимов. Адам баласы ооруп бүткөндөн негизи адам баласы ооруганда иммунитети түшөт. Иммунитетти түшкөндөн кийин кайта калыбына келтириш керек. Калыбына келтириш үчүн эмне кылыш керек? Баягы эле суусундук көбүрөөк ичиш керек, витаминотерапия ичиш керек. Плазма бул деген ал эме консультация, врачтан консультация кылгандан кийин анан изилдеп бүткөндөн кийин аябай иммунитети түшүп калып, башка жакка органдардан добо кетсе, ошондо гана плазма. Эми элестетиңиз, канча кишини плазма алганга бул эми чоң суроо да. Анан негизи адам баласы ошол иммунитет, анан здоровый образ жизни деп коет, физкультура.
дыхательная гимнастика биз аны эч ким кылбайбыз. Өзү ойлонуп көрсөңөр, азыр жөнөкөй эле мына эртең менен турганда 15 минут физкультура кыласызбы? Дыхательная гимнастика кыласыз, жөнөкөй эле вдох, выдох. Эмеге өпкөгө керек дыхательная гимнастика. Биз ошону биз кылбайбыз, чыныбызды айтканда. Ошону эле биз кылсак эле иммунитет көтөрүлөт. Багы эле физкультура, плавание, анан ойду өзгөрүш керек. Мен жакшы болуп калдым, күнүгө жакшы болуп атам, мен оорубаймын деп. Дагы угарманыбыз байланышта бар экен. Кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз телефонду эсиңизге салып өтөлү 39 21 90 39 19 33 сиздердин кызматта иштеп жатат. Учурда биринчи радио клиника 118 ыкшам кызматын сунуштап, дарыгерден кеңеш алып берүүдө. Коронавируска байланышкан сурооңуздар болсо, андан тышкары деле мына бүгүнкү күнү сиздерди тынчсыздандырып аткан саламаттыкка байланыштуу сурооңуздарды узатып жооп алсаңыздар болот. Угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы? Алла, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүт эле угуп атабыз баары жогун. Ким кандай дарылардын баары жогун. Мынабы кыргыздар илгери ысырыктайт эле да. Ооба. Жанагы арча менен, ажырашма менен. Ооба. Оттон баары жок коркот. Вирус, митенин баары коркот да, адам деле коркот. Түтүн менен оттончу. Ооба. Ушуну колдонсо болбойбу? Болот. Например, мына Түркмөнстан ажырашманы бир күндө 2 жолу термине жасап атат. Чөтөлөрдө иштесе жок да. Ana jana Alimov turmat etat. 2,5 ming adam ele orada layıktı. 6.200 kança adam var orada. 8.000'e çıkarır tutman. Hapıskanın gereği yok da. Birinci zanlı bilip alı etmiyor. Geldim barını ürkütmek. Anыңыз туура. Жана сизге чейин суроо болбодубу, дезинфекцияны бир күндө 2 мал деп дегенде, ошондо мен айткам, бир күндө бир эле мал, ошон үчүн эле ысырыктаса организмге ошо көбүрөөк болот. Арчаныкы, адрашманыкы ал антисептический свойство деп коет да, ошо менен көбүрөөк бар да, ошо организмге да жакшыраак болот. Анан ал жанагы обоняние деп коет атпайбызбы, мурунда жанагы эме, ошонун функциясын көтөрөт. Биз мисалы колдонуп атпайбызбы, обеззараживающий жана эмелердичи, дезодоранттардычы, воздуха депчи, ал дагы организмге болбойт. Аны көп колдонбойт. Андан көрө адрашман, арчан, аздык убакытта көп аны колдонбойт атпайбы? Негизи ошол көбүрөөк жакшы. Пайдасы көбүрөөк. Анан кийин именно мурдун клеткаларына ошол көбүрөөк жакшы таасир тийгизет да. Дагы угарманыбыз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Алло. Да. Угуп жатабыз. Угуп атасызбы? Силер катуураак айткыла мага, мен улгайып калган кишимин. Макул. Мен ошо кече дагы бул чыкты, жанагы ким эле дагы журналисттер, аларга мен деген азыр чоң энеми мына неберем жатты, бул айтып атпайбы дарын ичпегинде. Бу жерге келген сөздүн бирдеме балам. Мына мен неберем жатат, ал балдарына да жугуп атат, ал айласы кетип скорыйга чалдык, мен да чалдым 112, эчтеке жок. 103-кө салсак 5 сааттан кийин апа дейт, очерет дейт, тиякта кырылып атат дейт. Анан тиги неберени аялы сүйрөп алып частный калып барды. А жерден жана айтып атпайсыңыз, албаш керек деп. Айласы кеткенде алат да, алар деген тиги башка жактан келгендер врачтарды да билбейт, дарыны да билбейт. Анан мен связывать этип Октябрь районунун врачын таптырып, ошолор ай жаткырыш керекпи муну деп какшап атып 112 ушундай мени давлением көтөрүлүп, мени эми боорек өкмөттү, мен айтат элем, элге кайрылат элем, азыр балдар элди өзүбүз багабыз деп балдар 10.000 сом чогултуп атат дейт. Мен де пенсиямды берет элем. Ооба туура, азыр кайрылган кишилер көп болуп атат, телефондон да көп болуп атат. Эми ошол азыркы эмеге суроо боюнча негизи өбүрлөр дарылар менен байланышып, ал деген 118ге берет, заявка берип туруп, анан скорыйга. Бирок азыр скорый жетишпей атат. Анан скорый келгенде дагы бала менин акыбалын карайт. Эгерде средний, тяжелый болгонго алып кетет. Состояниясына жараша болот. Анан бул балам ооруп атат, анан баламды карап алып, неберемди жетелеп, ал эми паника. Ушул убакытта кичине сабырдуулук кылып, кичине үйдө дезинфекция кылып, кичине турабы. Анан мындай өзүн кармаш керек да адам баласычы. Мына бул эми жеке менчик клиникадан ийне сайдырткандын өзү туура эле болсо керек. Анткени сиз жогоруда белгилегениңиз үйүндө
өздөрү ийне сайып келип атабы же ошо жеке Ийнелер- клиникадан сайдырып келгенде өзү туура эмес болуп атат? Санап алгоритм эми боюнча. алгоритм боюнча кылат, бирок азыр жанагы аябай кыйналып келгендер эме болуп калат. Азыр химсмес деп көп назначение кылып атат. Бул эми мындай айтканда бодрящий коктейль да, баягы адамга келгенде кичине күч кубат берет. Ал эми 1-2 күнгө баягы адам баласы кичине өзүнө чыгып кетсин деген состояниеда. Андан кийин анын өзүнүн баягы адаптационный период деп коет, адам өзүнүн кабылына келет. Бул биринчи помощь да. Анан частный барган алар тоже эмесине карайт, состояниясына карайт да. А мен баягы биринчи кайрылганым, ал өзгөлөр өзү ичип келип атат, көзү сайын келип атат дегендейчи, баягы цифазолин сайып келишет, амоксициклин ичип келишет. Муну ошону кичине токтотурса жакшы болмок. Ушу оорунун белгилери алгач кантип байкалат? Ошондо эле алдын алса болобу? Болот. Мисалы башында эле кийин эле мурдуна кычышып калат, чүчкүрүп калат, ошондо эле үйгө барып эле антигриппин ичип коюш керек. Эми хотя бы же парацетамол, ингаляция кылып коюш керек. Болду. Анан интерферон деген бар, ошону мурдуна тамызлап коюш керек. Жана суроо узаттык элек да, ушу тамак ашка колдонгон сооданы. Тамак ашкоодо. Бул щелочная ингаляция деп коет. Щелочная ингаляция жакшы. Ал щелочная ингаляцияны аны эме алганда өпкөгө жакшы да, бронхтарды ачып коет. Ачып ингаляция кылыш керек. А жанагы соода менен кошуп ичкен ал башка процедура. Ал мисалы аны эме кылат, рекомендация кылабыз качан мисалы ал эми башка тема болуп калат да ичкенгечи, ал деле жакшы, бирок ал башка суроо. Азырчы биз атайын ушу көчөгө чыгып, айрым жарандардан, көбүнчө улгайган жарандардан ушу коронавирустан кантип сактанып аткандыгы боюнча сурамжылоону жүргүзтүп элек. Мына ошону угуп алып, анан маегибизди улантсак. Все нормально, потому что у меня возраст уже 83 года. А здоровье у меня получается, я берегу себя. Коркуп атырмын, эми жаш өтүп калгандарга кыйыныраак жүрөт го дейм жаштарга караганда. Ошон үчүн маска тагынып 68ге чыктым. Банкка келдим эле. Квартира алмак элем. Сактанып атабыз, Кудайга шүгүр. Анда санда бир чыкпасак чыкпайбыз ошо. Кудай сактасын ошо. 1-2 жыл месин өткөрдүк. Эми Кудай сактасын, бияга Кудай сактасын дагы мени. Мен 74-төн. Ушу мына жерден эс алабыз, бир аз отурабыз. О, менен салкында отуруп 1-2 саат сүйлөшөбүз да кайра таркап кетебиз. Мен деле эми корком да, мисалы үчүн вирус деген нерседен коркосуң да, мен деле жашым 60га чыгайын деп калды да, эми 2 жаш 3 жаш кем болсо деле баары 60 жаштын ортосунда болобуз да. Биз мен мисалы үчүн корком. Грипптен деле корком, жөтөлгөндөн деле корком да. Мисалы үчүнчү, мен көчөгө ушу азыр ооруганыма, мына ден соолугума байланыштуу ушу больницаларга көрүнүп атам да. Өзү анализ тапшырып, өзүм неме менен жүрөм да азыр. Вы знаете, я уже в таком возрасте, что перестал бояться. Айнура, сиз жогоруда биздин жарандарыбыздын пикирин уктуңуз. Андан кийин сизде адис катары кандай ой пайда болду? Ой, Биздин улгайган адамдар өзүн кандай сактап атат? Бүгүнкү күндө коронавирус бир эле улгайган адамдар үчүн эмес, активдүү образ жашоосун күткөн жаштарга дагы абдан коркунучтуу болду. Акыркы убакта жуктуруп алгандардын арасында жаштардын саны өсүп кетпедиби? Өсүп кетти. Анткени эмне үчүн өсүп кетти? Бага эле паника, коркунуч. Анан кийин айтып атпаймынбы, биз негизи азыркы убакта көп эле жанагы активдүү здоровый образ жизни көп колдонбойт. Ошон үчүн. Анткени баягы жумушка келет, эртең кечке иштешет, эч ким эчтеке кылбайт, үйгө барып жатып калат да. Анан ошон үчүн өзүнүн ден соолугу үчүн жана активдүү образ жизни дегенди колдонсо жакшы болот эле. В первую очередь дыхательная гимнастика. Питьевой режим организмдечи. Анан Убакта мына бир күндө канча мындай литрге чейин суйца болот? Негизи килограммга жараша. Адам баласы канча килограмм болсо, ошону 50 миллилитрге көбөйтөсүңөр. Ошондой да, мисалы 60 болсо, 50 болсо 3 литр. Жайкы күндө үчүн 1 литр кошулат. Анда көбүрөөк кетет да. Ошон үчүн. Мына улгайган адамдар жөнүндө үйүндө мындай кары-картаң ата энеси бар адамдар аларга кандай камкордук көрүш керек бүгүнкү күнү? Баягы эски ооруларды козгоп жүрсө, оорунун коркунучу канчалык? Ал эми индивидуально болуп калат да, ар кандайчы. Кээ бирлерки жеңил формада өтүп кетип атат, кээ бирлерки жана пневмония деп өтүп атпайбы, ошо өтүп кетип атат да. Бирок пневмония азыр коронавирус ичинде эме болуп атпайбы, тяжелый форма болгон үчүн өтүп кетиши мүмкүн да кечкүнчө. Ошон үчүн кары ишинде биринчи 2 күндө эле уже врачка кайрылып, наблюдениясында болуш керек да. Бурда пневмония деген баягы байкалбай көп жылдан кийин билинчи эмес беле? Бул коронавирустун
пандемиянын шартында эмне үчүн бул бат эле ушундай болуп калып атат? Жок, вирусный инфекциянын дагы түрлөрү бар да. Анан мурда деле болуп жүргөн вирусный пневмония. Просто коронавирусты кичине көбүрөөк болуп атат. Бүгүн 23 киши каза болуп калды. Именно коронавирустан Пневмониядан. Пневмония деген мурда деле болгон. Просто бана фиксировать этилбеген эмес да, айтылган эмес. А коронавирус болгондо берилет да. Коронавирусты осложнение именно өпкөгө чабат деген ошол да. Ошон үчүн осложнение кичине көбүрөөк болуп атат. А негизи мурда вирусный инфекцияда болгон, болуп эле жүргөн болгон. Ушу өпкөгө кирүү жолун айтсаңыз, коронавирустун бул эми вирустун дагы коркунучтуулугу ушунда, вирус экенин билгизбей белок айланып барып анан өпкөдө чачырап көбөйүп кетип атабы? Ошон үчүн мындай ооз көңдөйүнөн кантип сактап калса болот? Ал эми ал өпкөгө барып ошого жеткизбеген үчүн защитная маска обязательно. Анан жанагы эме менен колдонуп атпайбызбы? Эме бар, жана бальзам деп атпайсызбы, звездочка, ошону эле акыры сүйкөп койсо болот. Оксалиновый мазь, обыкновенный оксалиновый мазь. Ошону эле сүйкөп койсоңор болот. Күнүгө келесиң, мисалы маршрутка түшүп баратканда сүйүп койгула, үйгө кирип баратканда эме алып коюп сүйкөп койгуңуздар. Жумушка келгенде болду, оксалиновый мазь. Самый лучший вариант оксалиновый мазь. И всё. И маска. Азыр биздин Биринчи радионун расмий баракчасына келген суроо бар, аны угуп алып анан жооп берип маегибизди уланталы. А еще одна проблема большая. Это от того, что наши люди умирают от дексаметазона. Повально сейчас все капают себя химсмесью с дексаметазоном, а потом не знают, куда себя деть, потому что состояние резко ухудшается. 3-4 капельницы и привет. Вот это тоже нужно решать. С полок аптечных сетей сметается дексаметазон. Люди сдурели, они считают, что это панацея. Тут еще публикация вышла, что дексаметазон это панацея. И все себе капают направо-налево. Народ сам себе назначает дексаметазон, находит какую-то медсестричку, она им капает, это химсмесь. И получаем мы то, что получаем. И это тоже нужно решать. И это нужно решить прям завтра. Эми азыр химсмесь деп жөнүндө сөз болуп атпайбы? Химсмесь ал эми бул суроо аябай эме да, кандай десем, оор суроо. Анткени орусча айтылып калат, палка с двух концов. Мисалы келгенде аябай кыйналат, мага жардам бергенде дегенде ошондо 1-2 капельница алып койсо болот. Андан кийин көп алганга болбойт. Эгерде жардам бербей койсоң дагы анда больной таарынып кетет да. Кылбай койду, көңүл бурбай койду депчи. Анан азыр дексаметазонду биз эми ар кандай вариант болот да. Кээ бирлер аз-аздан дозаны кылып койсо болот. 1-2 күн болот. Андан кийин уже өзүнчө капельница алат, физраствор организмди жууп коет. Анан жанагы чоң дозада назначение болот, уже болуп калат да, кыйынчыраак болуп калат. Анан дагы индивидуально ар бир адамдын өзүнө жараша болот. Баары эле дексаметазондон өлбөйт, Кудай сактасын. Анан ушундан өлүп атат дегенден дагы бул эми чоң суроо да. Мына ошол эле учурда мына Биринчи радионун расмий сайтына дагы бир нече суроолор келип атат. Анын арасында көмкөрүүдөн 7 саат жатса дагы өпкө жеңилдеп оорудан айыкса болот экен деген суроолорду калтырып жатышат да. Ушу чынбы деп. Көмкөрүүсүнөн жатканга негизи болбойт. Негизи Куран боюнча да болбойт да. Анткени кысып салабыз. Биз ойлойбуз да, көмкөрүүсүнөн жатканда биз өпкөбүзгө жеңил келтиребиз, андай болбойт. Андан көрүп туруп, басып, кыймылдап, дыхательный гимнастика кылса ошо көбүрөөк пайда болот. А көмкөргөн жалпы болбойт. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, Биринчи радио түз эфирде радио клиника 118 ыкчам маалымат кызматын сунуштап жатат. Телефондорубуз 39 21 90 39 19 33. Мына ушул телефондорго байланышка чыгып, коронавирустан кантип коргонсо болот, биздин студиядагы дарыгерден кеп кеңеш алсаңыздар болот. Айнура айым, эми томографияга түшүү сөзсүз керекпи? Мисалы үчүн ооруп калгандар социалдык барактарда кайсы жерде жакшы томография бар, анын баасы канчадан деп көп сурап атышат.
Бул суроого угармандын суроосунан кийин жообуңузду узатасызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Саламат, мен кайра чыгып атам. Азыр дарыгер айтып атпайбы? Туруп кыймылда гимнастика кылыш керек деп. Мен Бурхан Асман көп жылдан бери ойлойм деп. Эч качан кыймылдаш керек эмес. Кыймылдадың дегенче адышкан көп. Көмкөрөнгөн жатса деген, көмкөрөнгөн чөп бүшүп жатканбыз. Нешин дегенде эңкейсең, өпкөн ачылганда кичине жел кирет да. Кыймылда гимнастика кылсаң, ошондо мүрт кыласың, болбойт. Эч кыймылдаганга болбойт. Желательно мында көкүрөк эңкейип, колуң менен жер таянып, демласаң, кичине дем киргендей болот. Бул дем кысылганда билбейт экенсиз да. Мен мындан канча жолу ажалдан калдым. Азыр эми салбетем болуп. Телефонду койбой туруп, биздин дарыгер менен маектешсеңиз болот, дагы сурооңузду узатып. Азыр айтканда эми суроо бул состояние эме деп коет да, приступ. Брахилазма приступун айтып атат да, байкетчи мен брахилазма. Брахилазма эмеге обострение болгондо, ала вынужденное положение деп коет. Ал жана айтып атпайбы, тип алганда кыймылдан ылдый болгондо жеңилдеп калган. Бул это во время приступа. А жана эме кыймылдаш керек деген ал эме, ал орун жаңы баштаган эме здоровый оорубаган кишилерге жакшы. Дыхательная гимнастика, именно дыхательная гимнастика Памирахимова деген бар. Ошону колдонуш керек. Байкеден сураган жана суроо берген байкеден бербей калдым. Дыхательная гимнастика Памирахимова кылат бекен? Ушул суроо да. Именно ошо эмне үчүн дыхательная гимнастика? Ана астматиктер, хобулдар, обструктивный бронхит, хронический бронхитте ошо именно дыхательная гимнастика менен гимнастиканы колдонуш керек. Угарманыбыз, сизди угуп жатабыз. Ай кыздар, саламатсыңар дагы. Мен кайра чыгып атам, алдагы врач кызым. Ай кызым, жана мага айтып атасың. Антпеш керек, минтпеш керек, паника деп. Ай бала, ошону жасап атпайбы? Парацетамолду ичип атат, ага болбойт, бир жума болуп баратат, өпкөсү татыш. Тиге жетпей өлүп калбады, мен көрбөдүмбү? Эки жигит тиги жерде 39да да бирөө. Ошо кулап калат экен, ай эмне үчүн калып сүйлөйсүң айланайын? Сени сүйлөгөнүң жөнү жиргализм, коммунизм. Рахмат апа. Рахмат. Рахмат. Ал суроо болуп атпайбы? Ал канча күндөн бери ооруп атат? Биринчиден канча күндөн бери? Кээ бир 5-6 күндөн кийин, бир жумадан кийин келип атат. Өзүнүз үйүндө дарылап жаткан учурлар барбы? Болуп атпайбы? Ошондойчу 7-8 күндөн кийин келип атышат бизгилер. А 2-3 күндөн кийин келгенде ал башка суроо да. 2-3 күндөн кийин ошондо айтып атам. Жанагы суроого жооп томографияга. Томография боюнча керекпи же зарыл эмеспи? Мисалы, эгерде бир жумадан ашык температура болуп, одышкасы, приступ болгондо алар барып өзүлөрү өтүп келе атышат. А кээ 1-2 күндө эле кыйналгандар эле өзүлөрү барып өтүп кетип атышат да. Негизи дарыгерге кайрылып, анан кийин ошонун эме сунуш боюнча өтсө жакшы болот эле. Азыр багы томография өтүш керек деген азыр кичине кыйналып калса эле өтүп атышат да. А негизи 3 күндөн кийин өтүш керек. Жок дегенде 3. Мынакей марлиге аракты куюп, күнүнө 4 жолдон аны ооздон 2 сантиметр аралыкта алысыраак кармап, буусуна дем алса дагы жакшы болот экен. Ушу чынбы деп сурап атышат. Бул деген спиртовой да. Спиртовой кайта эле биз багы эмеге бир чети ал жакшы. Жакшы эмени инфекцияны өлтүрөт деген ал жакшы. Бирок биз мурдун функциясын өлтүрүп атпайбызбы? Туура эмес. Туура эмес. Угарманыбыз байланышта бар. Кайрадан байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биздин телефонубуз 39 21 90 39 19 33. Сиздерге радио клиника 118 ыкчам маалымат алуу кызматын сунуштап жатабыз. Студиябызда Бишкек шаарындагы номер 10 бейтапкананын үй бүлөлүк дарыгери Айнура Исмаилова сурооңуздарга жооп берип жатат. Айнурайым, дене табы көтөрүлүп калган адам, мисалы үчүн 38-39 чейин өзү күрөшсө болот деп айттыңыз да. Мына ошол убакта мындай дарыларды иче берсе болот да, же болбосо сиз жогоруда айткандай суусундуктарды көбүрөөк ичип, температураны түшүрүп туруш керек. Парацетамол бар. Ошо парацетамол именно температура түшүргөн дарыны ичип туруш керек. Угарманыбыз байланышка чыгып жатат, суроону кабыл алсак. Биз телефонду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. 39 21 90 39 19 33. Мына ушул телефон аркылуу байланышка чыккан угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык.
дарыгерлер ушинтип чыгарып аткандарга рахмат. Элге жакшы болот. Эми мен айтайын деген, мен врачтарга барсаң карабайт. Бир эки жазып берип койт, кардиолог тургун. Сенин уроо жугат деп. Эми мен көтөргөн жокмун, бүгүн бардым мен. Рентген тестке түшүп келди. Рентгенге жакын эле түшүп келди. Рентгенге түшкөн. Жакында түшкөндө качан түштүңүз эле? Жазында түшкөн. Жарым жыл болду. Ооруганыңызга канча болду? Мен партиячы менен ооруйм да. 7 жыл эми. Учеттомун. Азыр болсо моундай болуп атат. Жаным жер сатып экин берип эле. Алла душман. Канча күн болду? Канча күн болду ушундай болгонуңузга? 2-3 ай болду ушундай. 2-3 ай болуп калды. Дарыгер сизге дарыларды жазып берди да, туурабы? Кандай? Дарыгер сизди көрдү да, дарыларын жазып берди да, карады да, сизди карады, тыңшады, укту. Тыңшабайт. Тыңшабайт. Ачыгарасың барсын, тыңшабайт. Мен температура bir gün температура 38. Скоро чакырсам да келбейт. 118 чакырсам да келбейт. Келбейт. Парацетамол ичип койдум, сиз айткандай. Парацетамол ичип коңуз, бирок сиз баары дагы бир жол. Ампицилин ичтим. Өзүм чечет. Консультация. Хорошо, ампицилиндин дозасы канча экен? 500'дü 2 маал ичип атасыз, 2 маал ичиш керек, 3 маал ичип. Жок, сурат, эми канча 2-3 маал ичип атасызбы деп? Ошо канча маал ичип атасыз? 2 же 3 деп? 2 маал. Ичкенден жакшы болуп калдыңызбы? Тамагым ооруганым тамагым астында бездер чөчүп атат да. Бүгүн айтсам, убактым жок, карабайм, кетип атам, шашып атам дейт. Бездер чөчүп атат, түндүк алып көрүш керек. Жок, сиз кайта эле дарыгериңизге барасыз дагы, мен угуп койчу десеңиз, угуп коет агай. Азыр дене табыңыз канчага көтөрүлүп атат бүгүнкү күндө? Кандай? Дене табыңыз канчага чейин көтөрүлүп атат бүгүнкү күндөрү? Мен 2 күндө калып көргөм. 36,5 болчу. Азырчы? Азыр салып көрөбүз. Карап көрүңүз. Кайра жакшы болуп. Сиз антибиотикти баштап турсаң, ичип туруңуз. Ичип туруп, анан дарыгерге барып, дагы бирсе уктуруп коюңуз өпкөңүздү. Мына ушинтип үйдө баягы температурасы көтөрүлүп аткан адамдарга кандай кеңеш бересиз? 1-2 күн жаткандан кийин баары бир дарыгерге барып өпкөсүн тышаттырып коюш керек. Барып көрүнүп коюш керек. Эгерде чын азыр көп киши көп болуп атат, ар кандай болуп атат, эми аларды да түшүнүңүздөр. Анан ошо мени тыңшап коюңуз деп тыңшаттырып коюңуз өзүңүздөрдү. Айтсаңыз, андан тышкары бүгүнкү күндө күндүн ысыганына байланыштуу мына 2 күндөн бери эле салкын болуп атат деңизчи, жана кондиционердин астында дагы отуруп атышпайбы? Ошонун да кооптуулугу бар. Канчалык? Көп эле. Анткени кондиционердин астында көп отурганда ал өзү муздак да. А мынагы вирусный инфекция негизи баягы организмде сууктап калганда болот да, көбүнчөчү. Анын кондиционер кошулганда анын эмеси көтөргүчү болуп атат да. Ошон үчүн баягы кондиционерден алысыраак болгон жакшы да. Сиздерге келген баягы бейтаптардын же телефон аркылуу байланышып кеңеш сураган бейтаптардын көбү ушу илдетти кайдан жуктуруп алдык деген пикирлерин калтырып атат. Эми бул коронавирус вирусный инфекция. Эми воздушно передается, воздушно-капельным путем деп коет да. Ошон үчүн айтып атат, эмеди маскаңарды тагынгыла деп. Именно көпчүлүк жерде. Маска бет кап канча пайызга сактайт? 2 саат. 2 сааттын ичинде негизи алмаштырып туруш керек. Бет каптычы, а биз деген ошону сактайбыз, ушул да суроо. Мисалы үчүн бет кап тагынбаган адамдын вирусу жуктуруп алуу кооптуулугу 70% экен. 2 кишиден тагынганда анын кооптуулугу 1,5%га чейин түшөт турбайбы? Түшөт. Ошон үчүн бет капты тагыныш керек да. Анан кийин эгерде таза абада жүрсө алып койсо болот. Анткени аба менен биз дем алып атабыз да. Сактануу ошо именно көпчүлүк кишилер жерде, көпчүлүк болгон жерде сактаныш керек. Ичегинин жугуштуу оорулорунда мындай учур келип атпайбы? Ушуга байланыштуу мындай адис карттарда кандай кеңешиңизди бересиз? Бул пандемияга мындай байланышып кошул ташыл болуп кетиши мүмкүнбү?
эми аны кошулташ кылган бул да чоң суроо, ага айтып бериш кыйыныраак болуп калат. А эмеси азыр жайкы убагында өзүнчө ич өткүдө ооруларда ал өзүнчө кетет. Ал өзүнчө болот. Аны эмне кылыш керек? Баягы эле өзүн таза кармап, кол жууп, кол жумай, тамактын астынан үйгө келгенде кол жууп туруш керек, тазалап туруп, жеген немелердин баарын жууп жеш керек. Ошо негизи гигиена. Сизге рахмат, атайын убактап биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өттөлү, бүгүн биз уктурууда COVID-19 илдетин кантип алдын алса болот, анын белгилери байкалса кайда кайрылууга болот деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет жасадык. Бүгүн биздин студияда Бишкек шаарындагы номер 10 бейтапкананын үй бүлөлүк дарыгери Айнура Исмаилова болду. Бизге байланышка чыгып, суроо узатып, кеп кеңешин берген угармандарыбызга дагы ыраазычылык келтиребиз. Шуну менен биринчи радионун радио клиника 118 ыкчам кызматы соңуна чыгууда. Аны мен Назира Молдокулова алып бардым. Ар бириңиздерге сак саламаттык тилейбиз. Көчөгө бейчеки чыкпай, биздин дарыгерлер айткан кеңештерди сактаңыздар.